Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 мартта аялдардын эл аралык күнүн утурлай өлкөнүн бардык аймактарынан келген аркыл кесиптин өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууга биринчи айым Айгүл Жапарова да катышты. Мамлекет башчысы иш-чаранын катышуучуларын келе жаткан майрамы менен куттуктап, иштерине ийгилик, чын ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт каалады. Президент жолугушууга эл арасында кадыр баркка ээ болуп, күнүмдүк турмушта чыныгы баатырдыкты көрсөткөн өз кесибинин мыкты өкүлдөрү чакырылганын белгиледи. Аны менен бирге мамлекет башчысы ар бир адамдын жашоосундагы эненин ордун жана мээримин баса белгилеп, алар эч качан ыйлабай, көздөрү бакытка толуп турушун каалады. Өз кезегинде аялдар өздөрү тууралуу жумуштан, турмуштан алынган окуяларды айтып беришти. Аялдардын эл аралык күнүн белгилөөнүн урматына жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн иш-чаранын катышуучуларына президенттин энчилүү кол сааттары тапшырылды.